Assalamu alaikum туғандар. Мына өткенде 240 миңдік үйді тартқан елем. Ошол үйді азыр ичини ачып көрөбүз. Себеп өткенде ээси ичини ачтырган эмес, себеп өзү болгон эмес бул жерде. Достор, азыр мынакей бурса ичине кирип, ичи кандай экен мен дагы көрө элекмин. Сыртадан эле чыгарып койгом. Азыр кирип көрөбүз туғандар. Могу жерлерини мыктап кагып салган экен. Азыр эшигин ачып көрөбүз. Ошол достор, мына печкасы бар экен. Эми бул үйдү восстановление кылыш үчүн бир сыра убакыт кетет экен. Мына погреби бар экен. Трубалар ичинде экен, жай-жайында. Батареясы бар экен. Бирок буну жазында келип толугу менен ремонт кылса болот. Эми бул 240 миңдик үйдү мен ойлойм баасын түшүрсөк болот. Ичине кирип көрдүк акыбалы мактай турган эмес. Ошондуктан бул үйдү баасын түшүртүрүп жаңыдан видео чыгарып тартып эсиге айтыш керек. Бирок бунун үйдүн документи бар, жери бар, жердин документи бар. Өтө ыңгайлуу жерде жайлашкан. Достор, мен ойлойм 180 миңге сүйлөшсө болот. Себеп өткөндө эмелерини мондай немеси прихожкасы түшүп кетиптир да, сынып. Устуму сынып түшүп кетиптир прихожкасы. Кыскасы үйдүн өзү калыптыр, прихожкасы жок деп айтсак болот. Келип туруп прихожкасына разбор кылыш керек. Мына жерде печкасы турат. Достор, эми эски үйдө баягы немени кандай десем, үйдү ремонт кылганда баары бир жашаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт мына жерде. Эми жазда да эми бул апрель-сапрелдерде келип мына жерди кубалап. Эң маанилүүсү бул үйдүн документи бар, анан жердин документи бар. Достор, мына ушул үйдү өткөндө тартканмын. Биягы узунасына 50 сотиктик жерди ээлеп алса болот. Сарайы жок, бирок кичинекей бир уборка кылып, мына жерде отундарын кесип, өтө көп отун бар экен. Шуларды алып, мен ойлойм бул даже 180 эмес, 160-150 деп айтыш керек бул үйдү. Өткөндө биздин айылда сатылган үйгө окшош экен бул. Ичи жакшы деп айткан, ичи жакшы эмес экен. Ичини баары бир ремонт кылыш керек экен. Достор, бирок гаражы бар, мына сарайы бар. Биягы бурчта кошуналар бар, мына кошуналардын үйү. Мына жерде айтканда, достор, көчө бар, мына чеке жер. Өткөндө айттым эле го сиздерге. Мына жерде мал айдап чыгып кеткенге өтө ыңгайлуу. Достор, мен азыр барып баасын талашам. Баасын талашып, анан видеону жаңыдан чыгарам. Өткөндө тартканмын ушул үйдүчү. Ал 240 миң деп алган, бирок мен ичине кирип көргөн эмесмин. Себеп ал адам алыстан туруп айткан. Эми муну караңыздар, мына тала жер да. Тала жер. Мына жерди кенен кылып тосуп алып, эмеге чейин тосуп алсаңыздар болот. Эч кандай эме айтпайт. Негизи мына документ боюнча мына жерге чейин келген. Өтө узун участка. Артында дагы эмеге чейин жолдун жээге чейин. Мына кошуналар көрдүңүздөрбү, заборлор. Мына биягы где-то 200 метрдей чыгат да. Мындай кылып 200 метрди жерди ээлеп алсаңыздар болот, достор. Мен азыр баасыны барып талашам. 240 миңге жарабайт деп, үйүм жарабайт деп.
сүйлөшөм, талашып айтып көрөм. 100 000 деп айтып көрөйүнчү. Анан баасы көтөрүлөт да. Себеп ал дагы жиндик эмес. Бул жакта 100 000ге үйлөр сатылбайт. Бул пропискага турса да болот да, бул үйдөчү. Ошого документи такталган, жакшы үй бар. Достор, азыр баасыны келишип, анан видеону чыгарам. Биягы көчө асфальт, биягы кадимкидей асфальт көчө. Достор, биягы дагы көчө, кенен мектеп бар, биякта колледж бар. Бул жерде Бишкектен прямой поезд келет, бияка токтойт. Алматадан келет, токтойт, достор. Ушундай, достор. Бала бакча дагы бар, садик дагы бар. Райондон 2 километр алыста жайлашкан, поселок имени Мамонтова айылда жайлашкан үй.